Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 30 май 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Фрунзе совхозунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бул көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Бул Фрунзе совхозунун жайгашкан жеринде сиздерге түшүндүрөйүн. Бул жака келүү үчүн сиздер туғандар шлагбаум тараптан түз Вайн Антоновка карап келе бересиздер. Келип жатып оң тарапты карап келсеңиздер Султан Хал деген чоң тойкананы көрө аласыздар. Ошонун жанындагы Школьная көчөсү менен түз түндүктү карай баса берсеңиздер совхоз Фрунзеге келе аласыздар. Ошол жерде таксилер деле турат. Совхоз Фрунзеге барган. Же болбосо маршрутка менен келсеңиздер совхоз Фрунзенин поворотуна токто десеңиздер ошол жерден токтотуп коет. Анан Школьная көчөсү менен түндүктү карай келе бересиздер. Айта кетчү нерсе, бул жака Бишкек шаарынан 2 маршрутка келет. 20 сом болуш керек, жол кирет түз Ош базарына чейин, Вайн Антоновка чейин чыксаңыздар 15 сомдон болот тугандар. Мектеп, садик, поликлиника баары бар экен. Кандайдыр залдар, бул жакта рола заводу, кандайдыр жумуш кылам десеңиздер, заводдор деле кыскасы бар экен. Бул Фрунзе совхозу ошол Вайн Антоновканын түндүгүлөгүндө жайгашкан тугандар. Мына бул сатылуучунун көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай песка блок менен көчө тараптан тосулган, жана көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Бул жакта машина киргизгенге, адам киргенге өзүнчө ворота, жана ал жактан мал киргизгенге дагы өзүнчө ворота орнотуптур үй ээси. Анан көрүп турганыңыздардай кандайдыр бир магазин ачып иштетсеңиздер деле ыңгайлуу деп айтты үй ээси. Центральный жолдун жээгинде жайгашкан тугандар. Анда эмесе мен короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин тугандар. Окей, бул негизги кирүүчү эшиги короосунун көрүнүшү тугандар. Жерин аянты 15-8 сотук, почти 16 сотукка жакын экен тугандар. Бул документ боюнча анан фактически 20 сотуктан деле көбүрөөк деп айтты үй ээси. Бул жагында 2 бөлмөлүү времянка, анан бул жагында узун турасы 10го 7,5 болгон чоң үй деле бар экен. Бул үйдүн стенасы бышпаган кирпич менен болгон, жана алды тарабында чоң мондай навестин түбү стяжка экен. Бул жак азыркы учурда летний кухня катары колдонулат экен тугандар. Мына бул жагы деле мына кенен 2-3 машина баткандай алды тарабында жер бар тугандар. Түз өткөзсөңүздөр дагы бир гараж деле бар. Бир чекени сиздерге көргөзүп бара дейин. Мына бул времянканын арты тарабы. Бул жактар деле навес бар экен тугандар. Онда бул жакта отункана. Окей. Анан үйдө мал сарайы арты тарабында. Жер жемиш эккен жерлер, бактар деле көп. Азыр алар деле сиздерге бир чекинен көргөзөм. Суу, свет, отопление, паровое отопление бар экен. Котел менен иштейт отопление тугандар. Бул мынакей үйдүн арты тарабы. Бул жакта кой бакканга мал сарай, бул жакта гараж, бир кладовкасы бар. Бул жактын деле ылдый тарабы стяжка болгон, жана ушул жерден бир суу да чыгарылыптыр. Окей. Бул жак мал сарай. Чоң мал кармаганга деле, майда мал кармаганга деле сарайлар бар экен. Арты тарабында летний сарайы деле бар тугандар. Анан үй ээси бул жактагы времянканы оңдоп түзөө иштерин жүргүзөм деп бул жака материалдар деле алып келип койгон экен. Эгер сиздер бир айдан кийин көрүп калган болсоңуздар бул видеону, бул времянка мүмкүн башка времянка болуп кетет, же болбосо ошондой кыскасы оңдоп түзөө иштери, же болбосо сомбуз эле башка салам деген пландарын айтты тугандар. Бул жактагы времянканы. Бул жакта кладовка и гараж. Мондай буюмдар деле таштап кетем дейт. Аны сүйлөшөбүз бирок дейт тугандар. Мындай буюмдарды. Бул жакта бул прицеп, анан бир Жигули машине дейт, мондай бачоктор, мондай. Жана башка көптөгөн буюмдар бар экен. Анан малдар деле бар экен тугандар. Кыскасы ошолорду баарын таштап кетем. Бирок сүйлөшөбүз дейт. Анан бул үйдүн ылдый тарабында деле подвал, погрептер бар экен. Эми андан ары документтер боюнча сиздерге эч нерсе айтпаптырмын. Техпаспорт бар экен. Кызыл китепти кимден ким алса, ошол адамдын өзүнө жасатып беребиз деп айтты. Бул жакта тооканалар тугандар, мынакей. Азыркы учурда тоок, үндүктөр бар экен. Буларды деле калтырып кетебиз дейт, таштап. Аны деле сүйлөшөсүздөр тугандар. Анан бул жакта мына үйдүн алды тарабындагы жер жемиш экенге жана бак экенге жерлер бар. Мына бул жакта азыр бардык эле жер жемиш бар экен тугандар. Клубника, малина, помидор, бул жакта мына зелендер, перец, ал жакта мына жаз айларында, жай айларында кой камаган короо
мал жагында картошка, жаңгак бактары туугандар. Анан бул жага келгенге мына жамгырда, карда ыңгайлуу болсун деп тротуарды эле куюп коюптур. Суу бул жактан мотор менен алып чыгышат экен бул жака. Окей. Бул жакта жаш бактар, алма, хурма окшойт менин оюмча бияк. Же алма экен, хурма окшойт. Жана башка ушундай түрлүү бактар бар экен. Бул жакта беде экен, беде эгилиптир туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эмне маалыматтар калып калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Синебалга көп эле чөп батат деп айтты, санын эстен чыгардым. Көп эле чөп батат деп айтты, өзүңүздөр деле көрүп байкап кетиңиздер. Эми баасыны туугандар $43,000 сурап атышат үй ээси. Бирок сүйлөшүү болот. Ээси номери мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Дагы бир жолу негизги маалыматтарды сиздерге эскерте кетейин. Фрунзе совхозу жайгашкан жери негиз боюнча Сокулук районуна караштуу, бирок Военно Антоновка деле Сокулукка, даже Новопавловка деле Сокулукка карайт, бирок алар Бишкекке жакын. Бул деле Сокулуктун центрине караганда Бишкек шаарына жакын, жана Бишкек шаарына түз 2 маршрутка жүрөт бул жактан. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Бишкек Ош базарына чейинки 20 сомдук жол кирөө менен жүрөт туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, ээси менен сүйлөшүү болот туугандар.